чыгармалары. Ошол учурда Исмайыл согушка барып, кайра согуштан качып келет. Камалатко ошол учурдагы сот менен азыркы соттун айырмасы кандай? Жүргүлөм да балдар. Ушул суроону чечип алуу үчүн биз Карамажар райондук сотуна барып, жооп алып келели. Кандай дейсиңер? Жүргүлө балдар, мына Каракылжа райондук сотунун жеринде ичинен таанышып көрөлү. Баскалар. Sağ olsun, görüşürüz. Otobüsler. Güzel oturun. Негизи мектепте ошол Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата 3 айда өтүп атабыз. Биз окуучулар арасында китеп окуу сынагы болду. Чыгармалары боюнча көркөм айтуу болуп атат. Андан сырткары сахналык көрүнүштөрдү өтүп атабыз. Азыркы учурдагы жанагы ошол учурдагы проблеманын кагылышуусу, окшоштугу, айырмачылыгы жөнүндө балдарга түшүндүрүп берүүгө аракет жасап атабыз. Түрдүү райондук деңгээлде таймаштар болуп атат, катышып жатабыз. Эң жөнөкөй эле чыгармаларынан ошол биз бетме-бетте да окуттук. Ошол окутуу учурунда ошол мекен үчүн өзүнүн жанын берүүгө азыркы учурда балдар даярбы же дагы деле качып келеби деген бул бетме-бет чыгармасындагы Исмайылдын прототипинде айтып атабыз да. Азыркы 19 жаштар даярбы, эми ошол эгерде ошол бетме-беттеги чыгармадагы Исмайылдай болуп качып келсе, кандай чаралар көрүлөт? Кандай укук ченемдер бар, эмнелер мыйзамдуу деген сыяктуу ошол балдарга түшүндүрүүгө аракет жасап жатабыз жана сиздерден дагы бир аз жардам сурап, ушул жөнүндө маалымат дагы кошумчалап берсеңиздер дегенбиз. Чыгармачылык баарына окудук жана кино тасмасынан Чыңгыз Айтматов жөнүндө да ар кайда кино тартылган жөнүндө баарыбыз билебиз да. Өзү айтып кеткендей, азыркы учурда Исмайылдын каармандыгы боюнча эмне үчүн ушул согуш учурунда өзүнүн мекенин коргой качып келгендиги жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун ошондой чыгармачылыгы так көрсөтүлгөн да. Ошондун өзүнүн азыркы патриотический сезим жөнүндө, андан тышкары өзүнүн мекенин коргоо, өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргоп, ошондой даже элементарно өзүнүн энеси казылган күндө да ошол топурак салганга да жетишпей, өзүнүн жеке кызыкчылыгын, өзүнүн жеке кек башын ойлоп, ошо өзүнүн үй бүлөсүн тыштап, андан тышкары токойдун арасына ушта качып, күндүн сугунда, мындайча айтканда ошо жана каршыкырлар менен чогуу жашаган күндөрдө болгон жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун ушундай чыгармачылыгы так көрсөтүлгөн да. Эми жана сиз айтып өткөндөй, азыркы учурда жаш балдардын мекенге болгон сүйүүсү жана кызыкчылыгы боюнча сиз жана көрсөтүп атсыңар. Ошондой жөнүндө азыркы бул балдардын азыркы ушу мектепте бул военный тарбия боюнча өтөбү азыр? Бизде 10-11 класста ачылды сабак өтөт, даяр. Ошону боюнча силерде мындай практика жүзүндө эмне жөнүндө өткүзүп атасыңар ошондойчу? Биз практика болду негизинен ошол балдардын, кыздардын тазалыгы, балдардын тазалыгы, ден соолугунун чыңдыгы, андан кийин ошол коопсуздук эрежелери боюнча. Эми Чыңгыз Айтматов жөнүндө темага өтсөк, азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун ой өмүр баян жөнүндө сиз мектепте өтөсүңөрбү? Өтөсүңөр, э? Чоң форматта өтөсүңөр. Анда мен силерге бир 3 суроо берейин. Чыңгыз Айтматов кайсы жерде, кайсы убакта төрөлгөн жөнүндө ушундай суроо бар эле силердечи. Бармы? Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Шекер айылында туулган. Кандай чыгармалар бар болду? Чыңгыз Айтматов бул кыргызды дүйнөгө тааныткан чын кыргыздын улуу жазуучусу. Биз ал менен дүйнөгө таанылганбыз десек болот. Анын көптөгөн чыгармасы бар. Анын биринчи эң алгач жазган газетчи Дзюдодон баштап, эң акыркы өлөр алдында жазган Тоолор кулаганда чыгармасына чейин арасында бетме-бет, Кызыл алма, Жамиля, Кызыл Делбирим, Саманчынын жолу, Эрте келген турналар, көптөгөн чыгармалар бар. Анын чыгармалары дагы көп тилге которулган. Акыркы сурообуздун премиясы берилген же берилген эмеспи?
Чыңгыз Айтматовго Нобель сыйлыгы берилген эмес. Неге себептен берилген эмес? Ал боюнча мен кыскача айтып берип коеюн. Нобель премиясы себептеген белгилүү болгон себеби Нобель премиясы бул Альфред Нобельдин немесинде бул неге аттан коюлган нерсе. Ал эми Альберт Нобель берилбеген себеби Чыңгыз Айтматов ошол учурда бул Советтер Союзунун багы көз карандысы болуп турган учурда Чыңгыз Айтматовдун основной бул чыгармачылары Советтер Союзунун жактоо жана ошону көрсөтүү болгондуктан Нобель премиясы ошондон берилбей калган. Анын ичинде берилбей калган үчөө ушундай көрсөтүлгөн перечиндери бар, тизмелери бар. Нобель премиясы бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылары ошол Нобель премиясына дал келбеген ошол учурдачы. Ал эми азыркы учурда берилсе болсо Нобель премиясы Чыңгыз Айтматов азыр быйыл 28 болсунда 95 жыл болмок. 95 жылда Нобель премиясы Чыңгыз Айтматовго негизделген берип калмак да. Түшүнүктүү, э? Так, силерге эмне сурооңор бар? Сизге сурообуз, Чыңгыз Айтматов 8 жылдык билимин кайсыл жерден алган? 8 жылдык билим бул алгачкы билимби? Алгачкы билим бул Талас облусунан Шекер айылында туулуп өскөн, ошол жактан билим алган. Андан кийин бул өзү Жамбыл, Казакстан облусунда ошол жакта зоотехникумду бүткөн. Андан кийин бүткөндөн кийин бул өзү сельхозинститут, бул Фрунзе атындагы сельхозинститут бүтүп, 3 жыл зоотехник болуп, азыркы Академия наукта ошол жакта иштеген. Анан өзүнүн иштеп аткан учурда бул өзү багы жазуучу жагында чыдабай, ошол жагын кошо бирге алып баргандыктан кийин бул Москвада бул чыгармачылык жактан окуп бүтүп, ошол жактан жазуучулугун бүтүргөн. Бакандагы Тарсет Балкан урат кой, ошону эмне үчүн урат, ошону урубайла чечип жасап алып. Ал Тарс деп урган себеби ал деген соттун чыгарган чечимдер чечим чыгарды деген сөздүн мааниси да. Мисалы жана американский фильмдерде көп көрасың, бул ар бир чечим чыкканда, орусча айтканда, оглашается приговор по такому делу, такой-то гражданин, значит, взыскан такой сумма деп туруп, анан сот чечим чыгарган, ошо Балкан урган, бул окончательный соттун чечими ошону билдирет. Түшүнүктүбү? Анан өзүң айткан Тарс белдин баарына кое берүүгө болбойт, ал деген ошо бар чектелип, мыйзам чекти каралып бүткөндөн кийин анан ошондой болот. Түшүнүктүбү? Окуңар ийгиттер карайм, жакшырасыздарыңдарчы. Аймайыңызга рахмат, денсаулыкта болуңуз, ишиңизде чыгармачылыкка ийгиликтер көп болсун. Биз Караганды районундагы Шапчинбарында интернат лицейинин жалпы окуучулары 11 класс жана мугалими, окуткан мугалими, кесипке багып берүүчү Элизашева. Биз сиз менен бүгүнкү күндөгү кесипке багып берүү жана Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата сиздер менен маектешүүнү тура көрдүк. Ошондуктан ошол окуучуларды алып келдик. Саламатсыздарбы, саламатчылык. Мен Элмира Чөлдөш, Караганды районук сотунун судьясы болуп иштейм. Азыркы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата сиздерден Айтматов боюнча кичине сурооңуз бар эле. Алгач эми Чыңгыз Айтматов тилмеч болуп, биринчи котормочу болуп, өзүнүн биринчи сыйлыгын алган. Ошол мезгилде Айтматов канча жашта элек? Ал Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн айткандары бар да, жазылып калган. Өзүнүн берген интервьюларында өзү жүрөт. Ошол убакта 5 жашта болчумун деп. 5 жашта экен. Анан бул Чыңгыз Айтматов эмнеге ал ушул айылда ошол убакта орус тилди билген адамдар аз болгон да. Ал убакта адамдардын баары латынча окуган. Ошондуктан бул киши болсо Москвада өскөн да, Москвада төрөлгөн, эмнеден баягы эмне бар экен да, академиктердин общежитиясында чоңоюшту, ошол жакта өзү орусчаны жакшы билиш үчүн, билгендиги үчүн, ушул орусчаны которгондугу үчүн өзүнүн айтканын беремелеп окуп калган. 5 жашында ошол которуп берип, бир жерге кете алдым эле деген. Ошол жерде окуп калган да. Сот чыгарарда кээ бир адамдар коррупция менен дагы өздөрүн чыгарып кетишет адамдарчы. Ушундай коррупция болобу жалпы деген суроо. Эми бул мен кандай жооп берет дегенде, мындайда
это как бы баягы болуп аткан нерселердичи искажение деп коет, туура эмес маалымат кетип атат. Туура эмес бир эмелер бар да. Мисалы баягы сот жаман же акча алды деп бир тарап айтып койсо эле башкалар ушундай болду деп эле айта беришет. На самом деле андай болбойт. Биз деген мисалы мындай кодекстин негизинде, закондун негизинде анан ошол мисалы болуп аткан фактыны далилдеп, изилдеп, аныктап, анан закондун негизинде, кодекстин негизинде гана баягы жаза берилет. Же акталат, же илдештиребиз эки тарапты. Анан бал 400 000 сом, 500 000 сом, анан коррупция деген бул менимче просто баягы болуп аткан нерселерди бурмалоо. Бурмалоодон эле биздин мисалы адамдардын психологиясы, мен мисалы Токмокто иштедим. 4 жыл Токмокто иштедим. 1 жыл былтырдан бери Каракужада иштеп атам. Анан ошол эле мисалы прям уктарбы, мени ушундай акчаны алды деп. Бунун баары просто фактыны бурмалоо. Андай болушу мүмкүн эмес. Эми болушу может болуп аткандыр, да, кээ бир чөйрөлөрдө болуп аткандыр, кээ бир жерлерде, бирок аз. Мен көргөн жокмун андай фактыны. Мен, допустим, андай жолго барбайт элем да. Бирөөнүн тагдыры менен ойнош бул оңой эмес да, оор. Ойногош керек. Анан мисалы мен ушинтип эле биринчи инстанция алып алса, экинчи инстанция текшерет, бизди Верховный текшерет, бизди еще Верховныйдан комиссия келип, улам ишибизди текшерип турат. Анан орто жолдон дагы баягы бурмалап, башка бирөөлөр ушинтип алдап, мына деп ошентиши мүмкүн. На самом деле андай болбойт. Эгер силер сот болобуз десеңер, андайга кызыкпашыңар керек. Жанагы юридический факультеттен кызыл диплом менен бүткөндө сырткары башка дипломдордон керекпи же ошонун эле жардам менен иштеги? Жумушка кирип атканда сиз дагы, допустим, именно ошо юриспруденцияга кирсеңиз, мисалы, сиз өзүңүздүн багытыңыз каякта, ким болуп иштегиңиз келет? Прокуратурага тапшырайын деп. Прокуратурага тапшырсаңыз, ошол юридический факультетин толук бүтсөңүз, ошол жетиштүү болот. Анан азыр айтып атышпайбы, мисалы, бакалавр деп 4 жыл окуп, анан дагы магистратура деп 2 жылын кошуп, ошо менен мурда биз 5 жылдык менен бүткөнбүз. Азыр болсо 6 жылдык болуп калды да. Анан мындай 6 жыл окуп койгонуңуз жакшыраак болот. Потому что сиз прокурор болуп жүрүп, бир күнү сот болом десеңиз, сотко болуп өтүш үчүн 6 жылдык магистратураны бүтүш керек. 4 жылдык деле бүтүп, бакалавр, бул деле бул высшее жогорку образование, адвокат болуп иштесеңиз болот, прокурор болуп иштей берсеңиз болот. Но в дальнейшем лучше магистратураны бүтүп койгонуңуз жакшы. Башка дипломдун кереги жок. Если сиз юрист болом десеңиз, только юридический факультетти бүтсөңүз жетиштүү. Анан өзүм дагы башка тармактарга кетем, может, эгерде мен бизнесмен болуп калам десеңиз, дополнительно экономический факультетти окусаңыз болот. Рахмат сизге, маегиңизге, ишиңизге ийгилик, денсаулыктан алыңыз. Өзүңүзгө дагы баарыңарга ийгилик балдар. Биыл 11-чи каспи атасыңарбы? Анда баарыңарга ийгилик. Өзүңөрдүн баягы койгон максатыңарга жетишиңерге, астыңарга коюп аткан тилегиңерге жетишиңерге мен тилектешмин. Өзүңөрдүн сүйгөн кесибиңерге ээ болушуңарга ак жол барат, электрондуу болуп калган баардык эмелерчи процесс болгондо бул эми жана компьютерлар мына жактан не болуп аткан баардык төрага кылуучу сотталганда процесс өтүп атканда баардыгы бул жакка төрага кылуучу сот отурат, бияка адвокат бар, бул жактан күбөлөр бул жакка турушат, бул жакка катчы, бул жакка прокурор отурат, ал бул жакка айыпталуучу. Кылмыш кылса да, кылбаса да аны акташ керек. Адвокаттын ишиден ол адвокат жактоочу деп аталат. Мисалы, кылмыш кылса, биз ал жерде бул жакта соттон чыгарат, бул эми жактоочу. Өзүнүн ишин бар. Бияка прокурор бар, Мыйзам чегинде адвокат сөзсүз авто деген нерсени Ошо катышып аткан. катышып отурганда 5 күн ичинде протокол менен катышып